кээ бир бирөөнө кул болгондар бар да. Абдан эле ошондо жата калып, ошонун тамагын ичкендер бар да. 7% менен эл эчтеке ала албай атат. 7% менен 17 миллион доллар алгандар бар. Ошого кул болуп, ошону сүйлөгөндөр бар. Жалдырап бирөөгө тийишкендер бар. Чындык керек. Шайлоолордо ошолор акчаны тараткандар, жүргөндөр, элге бир тыйын пайдасы жок. Мына көрдүңөрбү, айылына барса куулагандар бар. Туруп албай атат. Кээ бирлеринин иштеген иштери бар. Көрө албагандар бар. 7% эмес, 17% менен бербейт азыр. 17 миллион доллар. Бул эмне деген? Ошондо кул болуп, муну айт, тигини айт дегенде бар, ошолор айтып атат ошондой. Кошоматчылар, арамзалар, арам акчаларга жүргөндөр бар. Ошон үчүн мыйзамды сыйлайлы, эркин сөздү сыйлайлы, бирок чындыкты айтыш керек да. Мына сен жамансың, жакшысың деп туруп айтып, астына фамилиясын, име отчествосын жазып койсоң, айтат. Сиз туура айтыпсыз, же туура эмес айтыпсыз, кечирип коюңуз. Же болбосо туура айтканга тийишпейт. Анан былгытып коюп анан жөнүндө бирөөнүн сөзүн сүйлөп 17% менен 7% менен алып алып 17 миллион доллар алып алып анан кул болгондор муну сүйлө, тигини сүйлө деп өздөрү билбейт. Бир күн производство иштеген эмес. Миңдеген кишилерди жумушчу орунду берген кишилерди көрө албагандар бар. Себеби алар арам акча менен, коррупция менен, контрабанда менен гана келген, ошол акчаны элге жумшап сатып алган. Мен аларды айтып берем, баарын билем. Чоң рахмат көңүл бурганга.